iman, aqida kuştun bir kanat olsa, fiqh bu kuştun ikinci kanat deydi. Bu eko birbirinden canma-can oldu. Birbirinden bölünüp kete albaydı deydi. Bunlar eko canma-can deydi. Oşun için imandı bu laftar uçunda düşündürüyordu. İman degen til menen aytуу, жүрөк менен ишенүү, анан амалдарды аткаруу. Иманды да ушундай түшүндүрүп атат. Иман бул дарактын бир тамыр болсо дейт. Ибадат анын өзөгү болот. Адеп бакылык анын жалбырагы дейт. Тамырды алып таштасаң, өзөк менен эч жака барат, бир басар соолуп жок болот. Өзөктү алып таштасаң, дагы болбойт дейт. Эгер жалбырагын алып таштасаң, жөнөн отун калат дейт. Ошон үчүн баардыгы бири-бирин толуктайт дейт. Иман, ибадат, адеп бакылык чогуу бир даракты түшүнсөк жакшы болот дейт. İman жөнүндө Пайгамбар ушул хадистеринин ар бир хадисте айтылган бир сөздөр чечимлеп алынат. Имандын 70-син ашык бутагы. Анын эң чоңу, эң жооптусу ла иляха иллаллах Мухаммад калимасын айтып болсо, эң төмөнү жолдогу зыян берген нерселерди алып таштоо. Уялуу дагы имандан да ушуну айтты дейт. Иманды тил менен айтуу жөнүндө эмне далилиң бар? Ким айтты сага ошо иманды тил менен айтыш керек дегенге эмне далилиң бар десе, Аллах Таала Куранда ушинтип айтат далил. Биз Аллахка бизге түшүргөн нерселерге, жана Ибрахимге, Исмайылга, Исхакка, Якубка, жана ошолордун урпактарына түшүргөн нерселерге, Мусага, Исага жана башка пайгамбарларга Роббиси тарабынан берилген нерселерге ишениң деп айткыла болот. Айткыла дегени тил менен айткыла ушул болот. Тил менен ишенүү болот. Ал эми жүрөк менен ишенүүгө кандай далилиң бар десе, жүрөк менен ишенүүгө дагы айтат. Арабтар, пайгамбар заманында арабтар биз имандуу болдук деп айтышат дейт. Ошондо о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, силер имандуу болгон жоксуңар. Силердин жүрөгүңөргө иман кире элек, бирок исламды кабыл кылдык деп айткыла дейт. Бул аяттын мааниси ошол иман жүрөктө болушуга далил. Ошондой эле амал менен тастай турганына далили Аллахтан мынтип айтат. Имандуулар ийгиликке жетишти. Кантип жетишти? Алар намаздарын Аллахтан коркуп турушат. Алар маанис сөздөрдөн алыс болушат. Алар садакасын беришет деп айтты. Ушул аяттан түшүнүктүү болуп атат. Демек, иман тил менен айтып, жүрөк менен ишенип, аны амалдан аткарыш керек экен. Мына ошол акыйкый иман ушул экен да туугандар. Эми ошондой эле иман жөнүндө. Иман эң биринчи Аллах Таала ишенүү дедик. Аллах Таала ишенүү 4 нерсенин үстүндө турат экен, 4 нерседе. Биринчи Аллах Тааланын бар экенин ишенишибиз керек. Биринчи. Экинчи Аллах Тааланын жалгыз жаратуучу экенин ишенишибиз керек. Үчүнчү Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынуу керек. Ушуну билишибиз керек. Үчүнчү, төртүнчү Кур'ан хадисте Аллах Тааланын ысым сыпаттарына ишенүү. Ар бир мусулман Аллах Тааланын бар экенин ишенет. Аллах Тааланын бар экенине ишенүү, Аллах Таала бендени жараткан деле ошол ишенүүнү кошо жараткан дейт. Пайгамбар саллаллаху айтып атат, ар бир наристе мусулман болуп төрөлөт дейт. Андай таза ишенүүнү төрөлөт дейт. Кийин анын ата-энеси жөөт кылат, же христиан кылат, же отпарас кылат деп айтылат дейт. Эми муну карап көрүп турганыбызда чындыгында дейт, Аллах Таала бир эле инсан эмес, бардык жандуу жаныбарларды ушундай жөндөм менен жараткан бардык жаныбарларды. Мисалы сүт эмүүчү жаныбарлар дейт, төрөлгөндө эле эмчек издейт дейт. Аны ким ушундай сезимди, ушундай жөндөмдү берди? Ким жиберди? Эч ким бере албайт да. Аны бир Аллах Таала берди ошол жөндөмдү. Же болбосо жумурткадан ачылган балапандар дейт,
Жұмыртқадан шығар мен оғын ашып жем сұрайды дейді. Бұл жөндөмдү ага ким берди дейді. Же болбосо баягы чөлдөгү ташбакалар бар экен. Ошол ташбакалар баягы аларда жұмыртқадан чыгат экен да. Чыгып эле чөлдөгөн сууну карап көрөт дейт. Ага ошол жөндөмдү ким берди дейт. Бири аны ошо Алла берди дейт. Эми ошондой эле адам баласында дагы Алла деген ошол сезим бар дейт. Самолетту учкенде самолет таштап берсе дейт, бардыгы өз тилинде Алла деп берет дейт. Катуу коркунуч келсе, я Алла деп бардыгы өз тилинде айтат дейт. Катуу сүйүнүч келсе бардыгы өз тилинде Алла дейт. Бул дегенди Аллах Тааланын ар бирибизди жаратканда ошол сезимди, Алла деген сезимди кошо жаратты го. Бул биринчи Аллах Таала ишенимди үчкө бөлүп айтылат да. Аллах Тааланы таанууда биринчи сезимдер, экинчи акылдар, үчүнчү китептерди айтат. Акылдарга да мисал келтирген айтат. Карагыла дейт. Эң жөнөкөй нерсе үйүңөрдүн ичиндеги эмеректер дейт. Ушуларды кимге айтасың дейт, өзүнөн өзү жаралган дейт. Бир дөңгөч таштап койсоң өзүнөн эле жана истеп болуп калат дейт жандай. Шифа не сабыр парк болбойт дейт. Темир таштап койсоң өзүнөн өзү эле самолет болуп учуп кете берет дейт. Аны бир адамдар максат менен өзүлөр жасайт дейт да. Эми ушундай арзуан кичинекей нерселер жүрөгүнүн жасоосуна муктаж болуп аткан болсо, бул ар бир кадам сайын, ар биздин кадамыбызда көрүп аткан бул алам, асман, жер, ар бир ушу тоо, таш, токойлор, суу, булар кантип эле өзүнөн өзү жаралбаш керек дейт да. Бул акыл менен Аллах Тааланын кудурети дейт да. Айтат го, Рози деген алым бир айылга келип алып, ошо дават кылып келсе, элдин баары көчүп калыптыр. Бир кабир болсо тескери тарапка болуптур. Токтотол, элдин баары Розидин сөзүн уктап кетип атса, сен кайда кетасың десе, кемпир айтат. Розидин эмне кылат экен десе, Аллах Тааланын бар экенине 99 далил келтирет экен да. Аллах Тааланын бар экенине 99 далилдин эмне кереги бар дейт экен кемпирчи. Бир буйдун тезегин көрсө буй бар экенин билесиң. Бул аламды көрүп туруп Аллах Тааланын бар экенин билбейсиңби? Демек, ошо Розидин 99 далили бар болсо, а 99 шейган болуп жүрбөсүн деп айткан экен да. Ана бар Розиге айтса, Рози ыйлайт экен да. Кана менин ыйманым ушу кемпирдики деп болсо депчи. Ана ыйман ушу болуш керек. Аллах Тааланын кудурети, Алланы көрүп турабыз. Бул Алланын кудурети, башка эч ким колдон келбейт. Эми андан кийинки үчүнчү далилдери Алла таануудагы. Аллах Тааланын китептери, канча китептер түштү? Муса алейхисаламга Таурат түштү. Давуд алейхисаламга Забур түштү. Иса алейхисаламга Инжил түштү. Пайгамбарымыз алейхисалам Куран түштү. Ушулардын баардыгы Аллах Тааланын улуктугун айтты. Аллах Таала бар экендигин айтышты. Аллах Тааланын жан сыйынуу керектигин айтты. Булардын өзү дагы Аллах Тааланын бар экенине далил. Бардык пайгамбарлар бир доордо жашаган жок. Бардыгы ар бир доордо, ар бир мамлекетте жашапты. Бирок бардыгын алып келсең, сепчигасы бир жерден чыгып атат. Булардын бардыгы Аллах Тааланын бар экенин, пайгамбар экенине далилдерден ушундай айтат. Эми дагы айта турган нерсе, биз билишибиз керек дагы. Biz başına ayttık, Allah Taala'nı tanıdık, birinci бар eкен ишендик. Экинчиси Аллах Тааланын жаратуучу экенин ишендик. Аллах Таала жаратууда жалгыз экенин билебиз. Христиандар айткандай, Кудай үчөө эмес. Аллах Таала жалгыз. Ал эч нерсе муктаж эмес. Ал тууган эмес, туулган да эмес. Бул аламда Аллах Таала жалгыз. Бир мамлекетте эки президент болбогондой эле бул аламда эки Кудай болбойт деген сөз да. Аллах Таала жалгыз жаратуучу. Аллах Таала жаратып атканда эч кимге муктаж болгон жок. Эч кимден үлгү алган жок. Эч кимден сураган жок. Аллах Таала өзүнүн кудурети менен жаратты. Бул жөнүндө өтө көп аяттар бар. Бул аяттарды окуп чыксам, убакытта мен силерге топоттор жерин айтып өтөрөм. Üçüncü nерсе, сыйынууга бир гана Аллах Таала ылайыктуу экендигине ишенишибиз керек. Себеби сыйынууда ибадаттын баардык түрүндө
bir gana Allah Taala болуш керек. Allah Taala керек Rabbin sizlerge anın özüne başka hiç kimge sığınığa buyurdu. Alar çınıgı dinde taza begim kalma bir gana Allah'a sığınığa buyurdu. Bu jön ayatlar öte yok. Az akırında aytабыз sığınуу masalesinde. Bu sığınуу masalesinde misalı jaratуу masalesinde Mekkedeki müşrikler asmanı жерди Allah jarattı деп айтышкан булар. Bütün alam Robsi Allah деп айтышкан. Бирок сыйынууга келгенде булар буттарды кошкондо же ар нерселерди. Бизде ар нерсени кошуп жүргөндөй ортомчуларды кошушкан. Ошон үчүн буларга пайгамбар келген. Аларды кошпосун. Сыйынууда бир гана Алла гана сыйынсын деген. Ошон үчүн аларды булар сыйынууда туура эмес кылган үчүн булар мусулман болуп эсептелген жок да. Жөн эле Алла Таала бар. Алла Тааланын жүрөгү менен ишенем деп коюштукта өзү туура эмес да. Алла Тааланын бардыгына сыйынууга келгенде биз адашып калбашыбыз керек да. Анан дагы айтылат, ар бир мусулман адам Кур'анда жана хадисте келген пайгамбардын ысым сыфаттарына ишениш керек. Аллах Тааланын ысым сыфаттары Кур'анда айтылган 1,99 аты бар ысым сыфаты. Kim аны жатпаса 5-ке кирет деп айтсам да, эми өтө көп. Бул азыр бирден токтолуп өтө убактылуу жетпейт. Ошон үчүн китептер чыгып калган, кыргызча китептер бар. Ошол китептерди карасаңар, ошо 99 сыфат бар. Ошону жатталса, ошол адамдын бейишке киришине себеп болот. Аллах Таалага ишенүүнүн пайдалары эмне десе, Аллах Таалага ишенген адам эң биринчи тынчтыкта амандык берет Аллах Таалага. Тынчтык амандык берет ишенген адамга. Экинчисинде Аллах Таала аны жер бетинин орун басары кылат. Үчүнчү Аллахка ишенгенде туура жолдо болушат. Төртүнчү Аллахка ишенгенде бардык жамандыктардан саламат болушат. Бешинчи Аллах Таала өзүнө ишенгендерди дос кылат. Алтынчы Аллах Таала ишенгендердин жашоосу жакшы болот. Жетинчи Аллахка ишенгендердин жашоосуна береке болот. Сегинчи Аллах ишенгендердин күнөөлөрү кечирилет. Тогузунчу Аллахка ишенгендер Аллах Тааланын коргоосунда болушат. 10-нчы Аллахка ишенгендердин даражасы бийик болот. 11-нчы Аллахка ыйман келтиргендер бешикке кирилет деп пайдаланып айтат. Мен силерге айта турган нерсе жана айтып аткан сыйынууда Аллах Таалага эч нерсени шерик кошпош керек. Аллах Таала шерик кошуу жөнүндө айтып берем. Мен азыр эгер кимдир бир Аллах Тааладан башка нерсеге сыйынса, сыйынууда Аллахка дагы бир нерсени ортомчу же шерик кылса, анын ибадаты кабыл кылынбайт. Ал шерик кылуучу болуп эсептелет. Аллах Таала шерик кылуу экиге бөлүнөт. Чоң ширик жана кичинекей ширик болот. Чоң ширикке кайсылар келет дегенде, бул ибадаттын кайсы түрү болсун, аны Аллахка башка нерсени шерик кылуу менен же ортомчу аркылуу аткаруу. Чоң шириктерге мисал санап берем азыр. Кайсы чоң ширик экенин жакшы билип алыңар. Булар үчүн шириктен сактанып. Бир аят айтат. Аллах Таала шириктен башка күнөөлөрдүн баарын кечирген дегенде, шириктер кечирилген. Чоң ширик кылуучулар билет. Аллахтан башка дуа кылып, жакшылык суроо. Мисалы, ата-бабасынын арбагына, манастын арбагына, умай энесине 40 читтенден сураса, бул чоң ширик болот. Бул кечирилбей турган күнөө болот. Ушул жакшы билет. Экинчиси, Аллахтан башка мал союп курбандык кылуу. Мисалы, кабырларга, булактарга, тоолорго, арчаларга, жиндерге, адамдарга жана ушундай нерселерге алып мал союп, бул да чоң ширик болот. Бизде ондон моло ташты көрүп билет акмолону. Башкасын айтсам билбешим мүмкүн, жактын молон жакшы десем, ошол жерде көп адамдар келип мал союшат, баласына. Şu durumda. Gördüğüm barbata var, paçata var. Mesela o şeylerde koy soyup, özüncelerin olup etken. Ne uşulardaki çoğun şirkeyle geçilmeydi var. Sorarsan Allah'dan sonra, canınsan Allah'dan canın dedi. Ağır türlü camanlıklardan sahtonu Allah'tan başkadan soranlı. Canı ümit kuludağı çoğun şirkeye girer. Misalda adamların yaratılıştan, takadan, közmön çoktan, ошол нерселер жамандыктан сактап, үйүнө таканы алган, өзүнчө кыйда алган,
жаңа үйде көз тіккендігінен сайып болған ошолардың барлығы чоң ширкке Аллахтан гана болчу жакшылыктарды Аллах Тааладан башкадан сураган же үмүт кылуу. Мисалы, Сулайман тоодо Манас атанын күмбөзүнөн ошол жерден барып жакшылык болот деп жакшылык сурап келди. Бул да чоң ширк болот. Кечирбей турган. Дагы чоң ширктерден Аллахтан гана болчу жамандыктарды башка нерсе болот деп коркуу. Мисалы, жиндерден, алдынан өткөн мышыктан, чака бармаган адамдардан, жана башка ошол нерселерден. Мындай бирек-үчөө мисал келтирип да. Башка ар ким кайсы жерде жашап аткан болсо, ар бир жашап аткан территориясында ошол ар кандай түрлөр бар мынча. Ишин өткөсө болбойт, почталар өткөргөндө да болду. Ачык столдон түгүнөн өсө болбойт, жол болбойт. Ошол иш өткөндө кайта жет таштырып турат, же башка бирөө өткүзүп аркасынан өтөйүн десеңиз, бул ширк болот. Мышык өсүп өтөт да, бир дам айтканда, мышыктар кичине кылсын да дейт да, анда башка мааны жүрөт дейт. Же ал биля мышыкка өтүп турган мышыктар үчүн жол салыш керек деген эле. Аллахка аткаруучу ибадаттарды башка нерсенин ортомчу кылуу менен аткаруу. Мисалы, эстеликтерди, кабырларды, ойло ишендерди, ошоларды ортомчу кылып, бүт мазарларга барган адамдар бар. Мазарына мазар койбойт. Мына ошолардын баары ширк болот. Ошол жерден үмүт кылып мына сурап келди. Анан Аллахка гана белгилүү болгон иштерди алдын ала айтуу. Жана ишене, мисалы, жылдын ысык же суук болуусу, баланын бактылуу же бакс болуусу, өмүрүнүн узун же кыска болуусун астынан алып айтуу, ушул окшогон нерселер дагы шерикке кирет. Булар чоң шерик болот. Булар кечирбей турган күнөөлөр болот. Ошон үчүн ушул нерселерди жакшылап кулакка түйүп, ушуну аткарайлы. Кичинекей шириктер бар, кичинекей шириктер. Кичинекей шириктерден экиге бөлүнөт. Açık şirikler bu. Bu til jana amal menen bolot. Жашырын шириктер бул жүрөк менен болот. Тил менен болчу шириктерге мисалдар. Аллахтын атынан башка ант ичүү. Жок айтып, кан жолдо турам. Акташ топкан үстүндө турам. Бычак урсун, нан урсун дегендер бар да. Ошолар Аллахтын атынан башка ант ичүүгө ушулар келет. Ушулар болот, кичинекей ширик болбойт да. Allah jana sen kalasan deb aytылган şirk bolot дейт. Allah өзү кааласа болот, сен кааласаң болбойт, Allah кааласа болот. Андан кийин эгер ит жок болгондо ууру алып кетет эле деп айтылды. Ит сактап калды, ошо билдирип койду десем. Итти сөйүп болду десе билдир, ит сактап калды болбойт. Allah сактады деп айтыш керек. Тил менен амал болот туган. Бул Аллахтан жана сенден айтылдагы дагы ширкке кирет. Кичинекей ширктерди тил менен болгондо. Allah'a jana sağa tawakkel kılamın deb aytılgаны şirkке kирет. Amal menен болчу şirkке мисалдар. Кыйынчылыктан кутулууга себеп болот деп кийимин тескери кийүү. Ушу дагы болбойт. Көз тийүүдөн сактоо себеп болот деп көз мөнчөк тагуу. Ölümdün azayışına sebep olarak da kavruna pul taştı oluyor. Yöntümümüzde pul toşkun etken. Şu ölüm az olarak da. O şurada tuğramız. Hem yaşırın şirklerge. Allah'a ibadat kılıp, bürok adamlara körsünde koğuz kılıyor. Misalı Allah razı için namaz okup, bürok adamlar maktasın dep, toğulup jana koğuz kılıyor. Çünkü namazdan okutan idat oldu. Bir şayık varken bir yerde varıp, benim varıp uyuya gelse, uyuya alıp katına çay koydu kendine, katın yanına katına geldi. Meymandan geldim o ya, katına sen adepti kalma, taksır bolup, kıyım bolup, üçün sabah aç iş vermişse, sonra namazınızdan başka okuyalım, namazdan başka sabah olursanız gerek öyle diye geldim, Kur'an'ın geldi. Şundayım. Allah'ın razı üçün atkarıcı amallardı dünya kızıkçılığı üçün atkarı. Misalı baylık tabu üçün şeriat ilmini aluu, batıl namını aluu üçün cihatta çıkıyor. Bunlardan
жашыл ишеттерге келет. Eң ошол айтып аткан ширктердин зыяндары эмне десе, зыяндары эң биринчи чоң күнөөлөргө кирет. Күнөөлөрүндө эсептеп келгенде Алла Таала ширктин эң биринчи күнөө турат. Анан кийин адам өлтүрүү, атаны акыл анан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте силерге эң чоң 3 чоң күнөөнү айтайын деп сурашты, айтып келгенде Алла Таала шерик кошуу, ата-эненин ак болуу, üçüncü jaman köylükleri de aytılır. Sen jaman köylüklerinden beter başlıyor. Bol boyunu daha bol boyunu diyor başlıyor. Bol boyunu bol boyunu da cevap başlıyor. Şirik amal kılıcı adam zalim bolmalı. Sen Allah Teala Kur'an'da şunda bilgen çılgınla şirik en çok zalimlerden var. Şirik zalimlere gidiyor. Şirik kılınanlar. Şirik amalını jasooçu adamın amalları tekke gidiyor. Allah Teala aytıyor, eğer Allah'a şerik koşsa, anda Allah'ın yasaganları tekke gidip koyuyor. Kançaman yaxşılıkların büyüyor. Dördüncü ibadatta Allah'a şerik koşkan adamların kabul olmaydı. Allah Teala Kur'an'da kim Rabbisine yoluna ümit kılsa, anda al yaxşı amallar jasap, Rabbisine jasagan ibadatlарда ага эч кимди шерик кылбасын деп айтылат. Дагы бир хадисте келип атат. Көбүнчө орозо кармоочу ачка калуусу, же чаңкоосу, ал эми түндө туруп намаз окуучунун чарчоосу анан калат деп айтат. Orada tutup açka alanın tüyde durup namazdan çarşamba okudan alanı var, başka yok değil, şirikin kesebetler. Şirik amal kılıç adam kura yoldan ardışar. Allah kolaylar kim Allah şirik olsa al katlı adacıdan dolar koyar. Koşal şirik amal jasagan adam toğbal verip böyle kullanırsa tozuğa nazar koyar. Başka bir hayatta Allah kolaylar kim Allah'a şerik olsa Allah'a beşte aram buldu. Anın cayı tozu oldu diye aytkan. İbn-i Masır'da Lohan aytkan hadiste kim Allah'tan başka sıyıngan amalda köz jumsa tozuğa kiret diye aytdı. Kıskası uşunday. Hadigi şirk aytkan çarşap etsin. Allah saklasın bağlı diyor. Bu neseni bala çakaga, büyüklerge aytып berkep düşündürüş gerek. Жақшылық нерсечи кыйынчылык менен келет. Жақшылык нерсе. Жаман нерсе тезеле келет. Пайдалуу жемишти эшиң астына эксең алам менет кыласың анан өсөт. Жана орто чөптөргө менет кылбасаң тезеле өсүп кетет. Орто чөптөрдү чабып турсаң да өсүп кетет. Жана пайдалуу нерселерге өтө көп менет кылат. Ошо санын айтып аткан нерселер өтө чоң менет керек билмегенде. Бул нерселер өтө коомубузда сиңишип кеткен нерселер да. Биз мешитке келип алсаңыз саналуу адамдар ушундай болот экен деп жүрөбүз. Бирок мешитке кадам баспай сыртта жүргөн канча бир адамдар ушул нерседен кабар жок чын айтканда. Биз кичинекей эле мешиттин ичи көп болсо 13,18 13,18 ичиндеги адамдар ушуну түшүнгөндөй болот абыз. Ал бирок жалпы массо эл ушул нерселерден таала эмес да. Ошол эл биздин тууганыбыз. Ошол элдер биздин жакындарыбыз да, кыскасы аке-эке же кардаштарыбыз дегендей. Ушуларды айтып түшүндүрүш керек. Ошондо сиздердин мешитке келип аткан максатыңыз эмне? Биринчиден ушул Аллахтын арашын ибадат кылуу. Экинчиден ушул жерде уккан нерсени коомго жайуу, жеткирүү. Mesela kim уккан нерсесин башка бирөөгө жеткирип койсун. Андан уккандарға баары зээни болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар күнөө болот экен, бирден укканга айтып койсом, ал өмүр бою эсинен чыгат экен да. Ошондо ошентип бири-бирибизге жеткирип, дин айтуу менен жеткирип келет экен. Ошондо бактылуу боларга чейин кыйын турганда. Amin. Subhanallah. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke. Allah'ım özüne bana sina ol. Özüne bana yardım sorayız. Biz de şu şirkten açık turnuyorlardı, yaşın turnuyorlardı, çok kişisinde özümüzü saklayalım. Bu dünyada bir var özüne sina ödedi. Mutfaklarımızı, uruklularımızı, eğri kültürümüzü
başımızda var özümüz sıymışlarda. Var bizim günlerimizi geçir. Var bizim kurbanlarımıza iman filatlar. Yaman basın kalanlar yaşlıklardır. Orottan var kurbanlarımıza şifadır. Safada cüren var kurbanlarımıza safaların cengizdir. Üylerini baytan kurbanlarımızın yüzden eşkenen küçülükler. Turmuşka çalı baytan kurbanlarımız, turmuşka çalışlarının küçülükler. Başçılarımızla ınsadır. Eli yurtuzga ıntılaqdır. Bazı yıllardan kaldı. Günlerimizi geçir. Mamleketimiz olsun. Yeri yurtuzga olsun. Bazı bereket yaşayın. Allah'a emanet olun.